Нурсултан Назарбаев аялзатын келе жаткан эл аралык айымдар күнү менен куттуктады. Майрамдын алдында өлкө башчысы салтка айланып калган көктем шуагы жолугушуусун өткөрдү. Аталган жыйынга көрнөктүү аялдар катышты. Алардын бардыгы ар кайсы аймактын жана ар түрдүү тармактын өкүлдөрү. Мамлекет башчысы аялзатын куттуктап жатып, энелик бул өлкөнүн негизи деп белгилеп, өзгөчө сый-урматка көп балалуу энелер татыктуу экенин кошумчалап өттү. Ананың кудурети шексиз. Оның алдында бүкіл дүние бас иет деп тегін айтылмаса керек халқымызда. Ерте заманда жауласқан. Энелик күч чексиз. Эненин алдында бүткүл дүйнө ийилет деп бекеринен айтылбаса керек. Баарыбызга белгилүү болгондой, согуш убагында эне башындагы жолугун чечип жерге таштаса, чыр-чатактар токтоп, тынчтык орночу. Биз ата-бабалардан келе жаткан салтты сактаган аялзатын урматтаган элбиз. Биздин эл аялзатын ар дайым урматтап, сыйлап келген. Бул ар бир үй-бүлөнүн ажырагы салтына айланган. Апа деген сөздү уккан ар бир жүрөк селт этпей койбойт. Айналып келеді. Ана деген кастерлі сөз естігенде тебіренбейтін жүрек жоқ. Толкумайтын көңіл болмайды. Жыйындын аягында Нурсултан Назарбаев көп балалуу энелерге алтын жана күмүш алкаларды тапшырды. Казакстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү өсүүдө. Ушул максатта быйыл Бакуда республиканын улуттук компаниясынын өкүлдүгү ачылат. Ал эми Актау жана Алматы шаарларында Азербайжан соода үйлөрү өз жумушун баштайт. Максат эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө. Қазақстанда мысалы батыс өңірде жылына 400 мегаватт. Казакстандын батыш аймагында жылына ашыкча 400 мегаваттка жакын электр энергиясы калат. Аталган ашыкча электр кубатты Каспий деңизи аркылуу Азербайжанга жеткирүүнүн жолдору иштелип жатат. Ошондой эле алдыдагы 2-3 жылда 2020-21 жылдары чыгыш менен батыштын ортосундагы унаа жана контейнердик ташууларды 3-3,5 эсе жогорулатуу көздөлүүдө. Мен эсептеп отыр, 3-3,5 эсеге дейин өсөт деп болжанып отыр. Казакстан Актау портун кеңейтип, Курык портун салуу аркылуу Кытай, Азербайжан, Грузия, андан ары Түркия менен Европа өлкөлөрүн бекемдеген. Транскаспий эл аралык унаа багытын негиздеди. Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн товарларын ыкчам түрдө Европага жеткирүүнүн жолун тапты. Мурда жүк бир гана Актау порту аркылуу ташылчу. Казахстан проделал очень большое. Казакстан инфраструктурасын өнүктүрүүгө масштабтуу күч жумшады. Бүгүнкү күндө Кытайдан ташылган контейнерлер бизге Корык порту аркылуу 6 күндө жеткирилет. Мурда бул аралыкка 14 күн кетчү. Ташылган товарлардын 85% транзиттик жүк. Жаңы инфраструктуралык долбоор бизнестин өнүгүшүнө жол ачты. Актау портунун мүмкүнчүлүктөрү 2,5 эсеге өсүп, 20 миллион тоннага жакындаса, Курык порту аркылуу жылына 7 миллион тонна жүк ташууга болот. От Китая до Европы. Кытайдан Европага чейинки же кайра артка кайткан багыттагы эң кыска жолду Казакстан сунуштап жатат. Бул коридор бир гана эки өлкө үчүн эмес, Кытай, Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да эффективдүү. Убакыт, каржы, ресурс үнөмдөлгөндүктөн ташылган товарлардын өздүк баасы дагы арзандайт. 2016 жылы Казакстан менен Азербайжандын ортосундагы товар жүгүртүү $124 миллион. Ал эми 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча $220 миллион болду. 2 жылда болжол менен 80%дык өсүш катталган. Ал эми 2020 жылга чейин эки өлкөнүн алыш беришин дагы 2,5-3 эсеге өстүрүү мерчимделип жатат. Негизинен Казакстандан Азербайжанга мунай жана мунай өнүмдөрү, металл, буудай, темир жол локомотивдери жөнөтүлөт. Аны менен бирге көп узабай Казакстандын суюлтулган газын Азербайжан аркылуу 3-чү мамлекеттерге жөнөтүү мерчеми бар. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган демилгелер муну менен чектелбейт. Казакстан Иранга күрүчтүн Таром Хашеми түрүн сатат. Экспорт менен Кызыл Ордо облусунун чарбачылыктары алектенет. Бүгүнкү күндө товарды жиберүүгө арналган сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Белгилей кетсек, жалпы Иранга күрүчтү Пакистан, Бириккен Араб Эмираттары, Таиланд, Индия жана Ирактан импорттоп келишкен. Иран аба ырайы кургак жана жарым кургак аймактардын катарына кирет. Ушуга байланыштуу Каспий деңизи аймагында гана күрүч өстүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок анын көлөмү экспорт эмес, ички рыногубузга жетпейт. Ошондуктан Таром Хашеми күрүчүнүн дандарын коңшу өлкөлөргө, Орусия жана Казакстанга тапшыруу тууралуу чечим кабыл алынды. Эң жакшы өнүм сиздердин өлкөдөн чыккан. Анткени аба ырайы Каспий аймагына окшош. Айыл чарба министринин орун басары бир нече жолу Казакстанга барып, күрүч экспорту тууралуу келишкен.
Белгилей кетсек, Таром Хашеминин 60 тонна түшүмүнүн сынам партиясы Иранга 2018 жылы жөнөтүлгөн. Ал эми быйылкы жылы 500 тонна товарды экспорттоо көздөлүп жатат. Аны менен катар Иран адистеринин маалыматына караганда, алдын ала келишимдерге ылайык күрүчтүн алгачкы партиясы ушул айда жөнөтүлөт деп мерчемделген. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн аба ырайы окшош болгондуктан Таром Хашеми күрүчү Казакстанда жакшы түшүм берген. Бул сиздердин чарбачылыкка да, биздин керектөөчүлөргө да эффективдүү болуп жатат. Аны менен катар бизге жогорку сапаттуу өнүм керек. Ал эми казакстандык чарбачылыктар ушундай сапатты берип жатат. Быйылкы жыл Иран күрүчүн өстүрүүчү чарбачылыктар үчүн жаңы өзгөрүүлөргө бай болот деп күтүлүүдө. 2020 жылы Казакстандык күрүчтүн экспорту өсүшү мүмкүн. Бул Ирандын башка өлкөлөрдөн көз карандуулугун азайтат. Ал эми келечекте Иран башка импорттоочулардан да баш тартып, сапаттуу өнүмдү жеткирген Казакстанга басым берүүсү мүмкүн. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Кызыл Ордолук күрүч Борбор Азия өлкөлөрү, аны менен бирге Азербайжан, Армения, Оогандстан, Монголия, Орусия жана Европа өлкөлөрүнүн кээ бир аймактарына экспорттолуп келет. Казакстандык автопром кубатын жогорулатып жатат. Өткөн жылкы көрсөткүч ата мекендик унаа чыгаруу көлөмүнүн 72%га өскөнүн көрсөтүүдө. Республиканын автозаводдору 185 миллиард теңгелик товар өндүргөн. Финансисттердин баалоосуна ылайык, автоиндустрия чийки заттык эмес экономикалык сектордон эң ылдам өнүгүп келе жаткан тармагы. Өндүрүш жигердүүлүгүнүн өскөнүнө Өскеменде салынып жаткан жаңы заводда түрткү берет. Ишкананы кийинки жылы ишке кошуу мерчемделген. Анын курулушуна 500 гектар жер бөлүнгөн. В этом году мы планируем Быйыл цехтердин курулушун толук аяктоону мерчемдеп жатабыз. Кийин түзмөктөрдү монтаждап ишке кошууга киришебиз. Серепчилердин эсеби боюнча 2020 жылы жаңы завод конвейерлеринен 60 000 унаа чыгарылат. берем 16-ю головку. 16-лык бурагычты алып ачкычка салабыз. Кийин тартууга киришебиз. Жумуш туура аткарылса, жашыл түс жанат. Бул унаа кураштыруу заводунда бардык жараяндар автоматташтырылган. Жаңы стандарттарга ылайык 20 унаа 320 секундка тезирээк чогултулат. Ылдамдатылган жумуштун аркасында 1 жылдын ичинде машина чыгаруу көлөмү 25%га өскөн. Натыйжасында 1 жылда жумуш убакыты 32 саатка чейин кыскарган. 2019 жылдын аягына чейин 30 000 автомобиль жасоо көздөлүп жатат. Если говорить о производителе, Бир кызматкерге бөлгөндө 150 000 доллардан туура келет. Тармак боюнча казакстандык орточо көрсөткүчтөн болжол менен 5 эсе көп. показатель по Казахстану. Бүгүнкү күндө Казакстанда кураштырылган унаалар чет өлкөдө суроо талапка ээ экенин кошумчалай кетүү керек. Негизинен ата мекендик өнүм Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Кытайга экспорттолот. Тажикстанда инфраструктура жигердүү түрдө жакшыртылып, жаңы курулуш объекттери курулуп жатат. Өлкө эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына даярданып жатат. Алдыдагы 3 жылда республика боюнча өлкө казнасы менен меценаттардын каржысына 20 000 турак жай, коомдук объекттер салынып, жаңыдан жолдор төшөлдү. Тажикстандын Кипчок чакан конушунда жаңы мектеп колдонууга берилди. Эми класстар пландан ашык толбойт. Жаңыдан пайдубалы түптөлүп жаткан имараттын класстары жаңы окуу куралдар жана компьютер менен толукталды. У наших учеников есть желание учиться. Биздин окуучулар орус тилин үйрөнүүгө абдан кызыктар. Ар түрдүү олимпиадаларга катышып келишет. Бүгүнкү күндө бир нече окуучубуз Орусиянын жогорку окуу жайларына өтүп, билимин жогорулатып жатат. Өлкө президенти көз карандысыздыктын 30 жылдыгына карай айылдарды өнүктүрүп, элди кол өнөрчүлүктү жаңыртуу жана туризмди алдыга жылдыруунун 3 жылдыгын жарыялады. Ушуга карай республикада мектеп, китепкана, жол жана көпүрө салуу мерчемделип жатат. Тажикстанда китеп сүйүүчүлөрдүн арасында жарыш өтүүдө. Максат өлкөдөгү эң мыкты окурманды аныктоо. 9 класстын окуучусу Зебо Бердыева тажик классиктеринин ондогон чыгармаларын жатка билет. Ал 600дөн ашуун китеп окуган. Ошондуктан президенттик сынакка катышууну чечкен. Мен көп окуйм. Пушкин, Есенин, Дюма сыяктуу чет өлкөлүк авторлордун чыгармаларын да окуйм. Мен үчүн сынактын байгеси маанилүү эмес. Сынактын катышуучулары жүздөгөн газель менен дал ушунча рубаят билиши керек. Ырлардын бул түрү түрк элдеринде, Жакынкы Чыгыш менен Борбор Азияда кеңири таралган. Ошондой эле талапкер тажикстандык классикалык жана заманбап поэзия жана поэмалардан 600 сап жатташы керек.
Бардыгы 150 китеп окуу керек. Романдар, аңгемелер, окуялар, жомоктор жана башкалар. Алардын көпчүлүгү тажик авторлорунун чыгармалары. Башкы максат тажик адабияты жана жалпы китеп окуунун ролун жогорулатуу. Сынакка каалаган адам катыша алат. Жеңүүчүлөр 5 аталма боюнча аныкталат. Тажик классикалык, заманбап, балдар адабияты, фольклор жана чет өлкөлүк авторлордун чыгармаларын мыкты билгендер тандалат. Ар бирин маанилүү сыйлык күтүп жатат. Ал эми сынактын баш байгеси 5000 АКШ доллары өлчөмүндөгү каражат 5 аталма боюнча мыкты аталгандарга тапшырылат. Бул абдан сонун идея деп ойлойм. Жаштардын компьютерлер жана смартфондордон болушунча алыс болуусуна түрткү берет деп ишенем. Абдан жакшы сынак, айрыкча жаштар үчүн пайдалуу. Алар өз маданияттары жана жергиликтүү авторлордун чыгармаларын билүүсү керек. Өз балдарыма да катышууга кеңеш бердим. Жарыш бир нече этап менен өтөт. Кул жайында шаардык жана айылдык турлар башталат. Кийин райондук жана облустук этаптар болот. Республикалык этап 5 айына мерчемделген. Жеңүүчүнү атайын түзүлгөн комиссия аныктайт. Ага адабият таануучулар, Билим берүү министрлиги, Тажикстандын Илим академиясынын, президент аппаратынын өкүлдөрү кирген. Казакстандык жаштар чет өлкөдө өз ишкердиктерин өнүктүрүүдө. Алардын катарында астаналык Индира Мамбетова бар. Бүгүнкү күндө ал Москвада өз ишин өркүндөтүп жүрөт. Миллиондогон жүгүртүүсү бар компания түзүп, кирешелүү стартаптарды ийгиликтүү ишке ашырып келет. Эми бизнесин эл аралык деңгээлге көтөрүүнү көздөп жатат. Мындан 2 жыл мурун ал медициналык калыбына келтирүү клиникасын ачкан. Компаниясын каттап, Кытайдан Москвага дарыгерлерди чакырткан. Көп өтпөй Индира экинчи оорукана менен дарыгерлердин билимин жакшырта турган окуу борборун ачат. Ага кытайлык инвесторлор кызыгуу артышып, акыры аны Бейжин медицина институту сатып алат. Аны менен катар клиникаларды ийгиликтүү башкаруу максатында анын компаниясы акылдуу дарыгер аттуу мобилдик тиркемени ойлоп чыгарат. Орусияда ушуга окшогон программа жок. Пришла идея создания нескольких приложений. Дарыгерлер менен клиникаларга арналган бир нече уюлдук тиркеме жасоо оюма келди. Бул инновациялык долбоорлорго айланып, ага Сколково кызыгуу жаратты. Жалпы бизге инвестиция керек эмес, эч кимден акча сурабайбыз. Ушул жаңылыгыбыз адамдарга жардам берет деп ишенебиз. Ал эми Түркияда атамекендик туризм өнүктүрүлүүдө. Жаннера Хайыржан кызы туристтик компаниясы аркылуу бир гана түрк элине эмес, тамыры бир түрк коомчулугунун туристтерин Казакстанга тартып келет. Кыялы Казакстанды түрк тилдүү мамлекеттерден туризм борборуна айландыруу. Ушул багытта Түркиянын алдыңкы жогорку окуу жайында билимин өнүктүрүп, белгилүү туризм борборлорунда тажрыйба чогулткан. Эми ал президенттин жаш ишкерлерди колдоого арналган программасына атайын долбоор сунуштоого бел байлоодо. Я хочу, чтобы наш Казахстан, а именно наша... Бир нече жылдын ичинде Казакстанга Түркиядан 1000ге жакын туристти тарттык. Алар Алматыдан баштап Түркистанга чейинки тарыхый жерлерди кыдырышты. Бул көрсөткүчтү мындан ары көтөрүүнү каалайбыз. Ушуга байланыштуу атайын долбоор даярдадык. Долбоордо көчмөн маданиятыбызды даңазалаган атайын Түркиядан Түркистанга кербен аттуу саякат долбоорубузду саналуу күндөрдүн ичинде сунуштайбыз. Аны менен катар чет өлкөдө казакстандык кинолорду бренд катары дүйнөгө таанытып жүргөн жаштар арбын. Париж шаарынын жашоочусу Андрей Иванов ушундай пикирин билдирди. Өскөмен шаарынын колуну Францияда билимин жогорулаткан. Азыр кино бизнес тармагында өзүнүн жолун баштап, продюсерлик борборун ачты. Бүгүнкү күндө белгилүү режиссер Люк Бессон менен иштешүүгө жетишти. Жакында казакстандык жарандын Орусия балетинин жылдызы Рудольф Нуреев тууралуу картинасы көпчүлүктүн назарына сунушталат. Андрей Ивановдун агенттиги Франция менен Казакстанга орток долбоор даярдоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Наша страна нуждается в активном продвижении, и я считаю... Биздин өлкөнүн өнүмдөрүн бренд катары Европа рыногунда таанытуу керек. Ар түрдүү долбоорлорду жасап, актерлорду, тасмаларды, коомдук ишмерлерди бүткүл дүйнөгө тааныштыруу керек. Франция дүйнөдөгү маданият борборунун бири катары саналат. Бул жерде белгилүү кинофестивалдар өтөт. Ошондуктан менин жасап жаткан жумушум өзүм жана үй бүлөм үчүн гана эмес, өлкөм үчүн да маанилүү деп ойлойм. Кинофестивалями, ведущими музеями мира.
Байкоңур атактуу ирландиялык фотографтын көзү менен Москвадагы космонавтика музейинде биринчи жолу возвращение көргөзмөсү уюштурулду. Эндрю Макканейл фотосүрөттөргө эл аралык космос станциясында экипаж мүчөлөрүн жерге конуу жана аларды тосуп алуу мезгилдерин тарткан. Автордун сүрөттөрүндө ракеталарды асманга учуруу жана кондуруу көчмөн элдердин урпактарынын күнүмдүк жашоосуна кандай киргенин көрсөтөт. Фотосүрөтчү эмин эркин казак талаасын көрүп таң калганын да жашырбайт. Көчмөн элдердин жашоо салты кылымдар бою сакталып калыптанып калса да, казак салттары заманбап технология менен бирге өнүккөн дейт ал. Эндрю Макканейлдин айтымында ал өзүнүн эмгектеринде адамзат тарыхын көрсөтүүнү көксөгөн. Байкоңурдагы космонавттардын жерге конгону тууралуу көп уктум. Ошондуктан мен Казакстанга барып, казак талаасын көргүм келди. Казакстандан сырткы аймактарда жана керек болсо Орусияда да бул жер тууралуу көп адам биле бербейт. Мен космонавттардын конгонун көрдүм. Бул таасирдүү окуя. Андай көрүнүштөрдү байкап туруп, адамдар бирге иштесе, адамзаттын жок болуп кетпешине мүмкүнчүлүк бере тургандыгы тууралуу картина элестелет. Мен аны документтештирүүнү кааладым. Мен ошондой эле адамзат келечегинин кайсы багыттары өнүгүп бара жаткандыгы жана адамдар үчүн космостун маанилүүлүгүн тууралуу айткым келди. Для меня всегда Байконур был открыт только с одной стороны. Мен Байкоңурду ар дайым бир жагынан космос индустриясы, гемилер, ракеталар учуруу мезгилдерин гана көргөм. Бирок мен күз мезгилинде жерге кондум. Ошол кездеги талаа жыты, алма даамы азыркыга чейин эсимде. Ал эми бул фотосүрөттөрдөн өзүм үчүн таптакыр өзгөчө жаңылык ачтым. Түркистанда байыркы кыш мештери табылды. Азирет Султан мамлекеттик тарыхый маданий корок музейинин археологиялык тобу шаар аймагындагы Карашык дарыясынын жээгинде казуу иштерин жүргүзүшкөн. Натыйжасында окумуштуулар 14-кылымга тиешелүү кыш бышырган жана Карашык бир шаарчасынан антикалык доорго тиешелүү түстүү металл эрите турган мештин ордун аныкташты. Археолог окумуштуулар Карашык дарыясынын жээгиндеги кыш күйдүрүүгө арналган мештер Ясави күмбөзү салынган кезде пайда болгон деп божомолдошууда. Күмбөздөрдүн кыштарына арналган топурак Саурандан алынып, ушул жерде даярдалышы толук мүмкүн экен айтылууда. Үйдүн ордундай аймакка изилдөө жүргүзгөн археологдор суу кышты кургата турган жайлардын бетин ача башташты. Пешти биз жаңагы консервациялоого көчөтүн болобуз. Табылган мештер 14-кылымда Түркистанда байыркы кыш жана металл иштеткен заводдор бар болгонунан кабар берет. Бул жеке эле биз үчүн эмес, бүткүл дүйнө үчүн укмуштуудай жаңылык. Жакын арада табылган заттарды консервалоого киришебиз. Отурган жадыгер, ягни осы пештер далилдеп отур. Белгилей кетсек, бир нече кылым өтсө да от тийип кызыл түскө кирген дубалдар менен бөлмөлөр ошол калыбында сакталган. Ал эми металл эритүүгө арналган мештер 3-4 кылымдарга таандык. Окумуштуулардын алдыдагы башкы максаты күмбөздүн эң баалуу экспонаты тайгазанды металлын эритип жасаган мештин ордун аныктоо. Тамыры терең туулган жер. Ушундай аталыш менен кол жазмалар менен сейрек китептер улуттук борборунда Григорий Потанин атындагы Павлодар облустук тарыхый чөлкөм таануу музейинин көргөзмөсү ачылды. Экспозицияга фонддогу 200дөн ашуун өзгөчө экспонат коюлган. Негизинен кол жазмалар, байыркы китептер, көркөм фотосүрөттөр, аймактын белгилүү калемгерлери жана чөлкөм таануучуларынын жеке заттары. Байыркы экспонаттардын катарында 1785-жылы жарыкка чыккан эски китептер бар. Самое старинное издание научное. Эң байыркы басылма 1785-жылы жазылган. Илимий археологиялык жыйнак дал ушул жылы Санкт-Петербург шаарынын басылмаларынын ар түрдүү терминдерин камтыйт. Астанадагы улуттук музейде өз көргөзмөбүздү ачуу биз үчүн абдан маанилүү окуя. Бул китептер изилдөөчүлөр үчүн абдан кызыктуу. Илим менен алектене турган адистер көп маалымат ала алат. Астаналыктар менен шаардын коноктору, окумуштуулар, студенттер, жалпы ар бир адам жаңы эмгектер менен таанышып, өзүнө керектүүсүн сиңирип алат. Исследованиями ученые, студенты, магистранты могут познакомиться с этими книгами. Кол жазмалар менен сейрек китептер улуттук борбору Казакстандын тарыхынан кабар берген ушул сыяктуу экспонаттар фондун көпчүлүктүн назарына сунуштоо жумушун улантат.
Почти 2 года нашего существования уже около... Биздин түзүлгөнүбүзгө 2 жылдай болду. Ушул убакыттын ичинде 6 аймактын көргөзмөсү өттү. Павлодар аймагы да өз экспонаттарын сунуштап жатат. Бул биздин быйылкы жылдагы 3-чү иш-чарабыз. Муну менен чектелбейбиз. Чың Куран айында Атамекен келет. Ал Алматы облусунун Шамалгандагы музейи, ошондой эле Батыш Казакстан облусу да кызыктар болуп жатат. Ушуга кошо Түштүк Казакстан облусу, Түркистандын Отурар музейи келет. Келечекте бардык облустарды ушул борборго тартууга аракет кылабыз. Павлодар аймагынын тарыхы менен борбордуктар жана шаар коноктору жалган Куран айынын аягына чейин тааныша алышат.